сезимиңде ойнодум. Сүйүп калдым чачыралы ойлорум. Канча жолутайын десем да, сүйүп күчөп жүрөгүмдү козгодум. Социалдык тармактарда позитивдүү видеолору менен элдин жүрөгүнөн түнүк тапкан Бегимай менен атасын тааныбаган адам жок болсо керек. Үй бүлөсүнө, жакындарына дайыма жарыгын чачып, бир берилген өмүрдү жаркырата жашай билген Бейшенбек Жардамбеков өкүнчкө карай жыл башында бул жарык дүйнө менен кош айтышты. Канаты кайрылып, жүрөгү канап турган Бегимайды кепке тартып, эл сүйгөн атасын эскердик. Эң биринчи видео жумуштан келгенде эле мындай эле тартылып, жөн эле аны киргизип койгом. ТикТокко киргизип койгом биринчи. Аябай көп просмотр алды. Просмотр көп болуп, ошентип анан ошондон баштап тартып баштадым. Атам менен сүйлөшкөнүмдү, мындай бирдеме кылып аткандарын, оокат кылып аткандарын баарын тартып киргизе баштадым. Ошо менен эле атам тартылып кетти. Башында уялып жүрдү окшойт. Андан кийин уже өзү мындай көнүп кетти да. Ошо магазинде жүргөндө атама көп келишип экен да. Байкес жана ТикТоктогу байкесиз го. Жана гүл кармап келген байкесиз го, жана кыздын атасы сиз го деп көп келишип экен. Анан сиз ушу учурашып алайын, сүрөткө түшүп алайын деп да ошентип көп келишип экен да. Ошол нерсе атама аябай жакчу. Эми атам негизи атамды видеого мен кыйнап эле тартчумун да. Кыйнап эле атам, мону тарта ал атам. Бул бияка тура калыңызчы, мону тарта калайынчы, мону тагалалычы деп ушинтип айтчумун. Ошо акыркы күндөрү атам өзү мындай жок тартылбайм деп айтпай калганда, макул кел анда тарталы деп ушинтип калган. Бирок аны мага айтчу эмес, бир туугандардан бирөө айтты. Ошо сураптыр, эмнеге кантип макул болосуз, мындай тарталы десе кантип макул болосуз, же өзүңүз тартыласызбы, же сизди кыйнап тартабы деп ушинтсе. Мен өзүм эле тартылам. Кийин ушунун баары ошо кыздарыма, үй бүлөмө эстелик болуп калсын. Мурун болсо ошо мен актриса болом дечүмүн аябай. Ошондо атам болбогон. Койчу актриса болбой эле кой, андан көрө мындай башка кесиптерди танда деп ошондо да айтып турчу, мен ошо актриса болом десе болбой койгом. Анан азыр ошо видеолоруна тартылып, ошентип эметип атам депчи. Бегимайга жакшы болсун деп. Аябай позитивдүү, шайыр эле болчу, аябай. Көп настроениясы түшчү эмес, мындай жакшы маанайда жүрчү. Анан ошо элдин баары эле сурай берчү, мамам да сурай берчү, эме деп, силер үйүңөрдөн мындай урушасыңарбы, силердин үйүңөрдө уруш болобу депчи. Жок, андай эмес болчу, үйдөн да урушчу эмес. Видеодо кандай болсо, жашоодо дагы, үйдө дагы ошондой ата болчу. Алмасын сен колуңа, колуңа. Албай аны койдуң да. Жолуң салсам мойнуңа. Чакта салбай койдуң да. Атам негизи эле мындай тойлорго, туугандар менен отурганда постоянно ырдачу. Атам ырдап берип, анан көбүнчө эме ырдачу да. Ошол ырды аябай жакчу окшойт деп ойлойм. Сымбатым деген ырды. Токтобек Асаналиевдин ыры ошол ырдайт да. Ошол ырды аябай көп ырдачу. Анан өзүндө бир ыры бар болчу. Суулар деген. Туугандарды мактап ырдачу да. Туугандарды той-пойго барса, любой кишини мактап, ошентип ырдап көңүлүн алып кетчү. Негизи атам көп кишинин эле көңүлүн алганды жакшы көрчү эле го. Өзүнүн мечтасы болчу экен да, ырдап чыкканчы. Просто өзүнө возможность болбой калган окшойт. Ошо мен ырдап чыкканда, ырдаган видеолорумду көргөндө аябай сүйүнчү. Мен сени сүйөм, мен дагы эле сени сүйөм. Мен азыр жаштыгымдын асказоосун айланып жүрөм, кете албай жүрөм. Мен
Мен атам жөнүндө ырдаган ырым бар го. Ошол ыр негизи TikTokко эң биринчи тартылып киргизген видеобуз болчу. Анан ошол ырды ырдап, анан кийин атамдын туулган күнүндө анан ошол ырды барып жаздырып, мындай белек катары ырдап арнап бергем да. Ошо атам да андан кийин ал ырды көпкө чейин угуп жүрдү. Мой отец самый-самый дорогой. Мой отец, просто будь всегда со мной. Милый мой папа. Көбүнчө айтчу ошо кайгылуу ырларды ырдабагыла, бул силердин жашооңорго мындай таасирин берет депчи. А мен берки ырды ырдай берчүмүн да, жана ооруп турат жүрөгүмдү. Canımsızda yorup durat çürügüm. Жалгыздыктан абдан жадап жүдүдүм. Атам көп айтат да, шоу бизнеске, ошол жак кыз кишиге болбойт депчи. Ал жак кыз кишиге көп жараша бербейт, ошон үчүн аябай баш отуп мен кирип кетпе. Ал жакка мындай көп жолобо деп ошентип айтчу да. Ошон үчүн көп деле өзүм деле эметпейм, мындай аябай деле кыялданып мынтип ырдап кетсем деп эметпейм. Жумуштан болсо ошо баягы биз деле билчү эмеспиз. Жумуштан жанагындай пистолети бар болчу экен. Ошо пистолети менен анан кечинде клиент азайып калганда ошону менен анан ойночу экен. Атып ойночу экен ошону менен. Андан кийин анысын дагы жаңысын заказ бердир. Анысы да келди. Негизи машинада ойногонду жакшы көрчү, кичинекей балдар менен машина ойноп, КамАЗ ойногум келет, КамАЗ экскаваторге алып бергилечи деп ушинте берчү да. Анан базарга барып баягы экскаваторлорун көргөзүп ушундай алалы десек эле, жок мага жакшысы керек деп аларды жактырчу эмес мындай. Өзүнүн оюндагысын такыртап койгон, оюндагы экскаваторду. Азыр атамдын 5 эжеси бар. Ошо атам эң кичүүсү болчу, анан жалгыз эркек болуп калган да. Эки агасы тең аз болуп калган. Анан ошо жалгыз эркек болуп, атам кичинекей эң кичүүсү болгон үчүн кичинекейинен бери эле аябай эрке да. Анан өзүнүн жээндери дагы ошо эжемдин балдары дагы айтып калышат. Биз турсак деле апамдар баары бир тайкемде эркелете беришет деп. Каныкей кичүүсү, бирок ал каныкей дагы анчалык эркелеген жок атам. Мен аябай эркелет. Оюм менен болуп, тыйын алып берип, тыйын алам, муну алам десем макул деп ошондой баарын кылчу да. Атам өзү негизи кичинекей кезинен 2 жашынан атасы жок өскөн да, 2 жашында кыз болуп калган чоң атам. Анан ошо айтып берчү да, мындай мен жебеген, мен ичпеген нерсени силер ичип, силер жегиле, силерге ийгиле деп. Мен да азыр иштеп акча таап, силерге берип турганга возможность бар. Силер ошону колдонуп, мага эркелеп берген нерсемди ала бергиле депчи. Анан кийин анан убакыт келет, силер мага бересиңер деп. Мамам айтып берет да, сен боюңда бар кезде атаң сени кыз болот деп эле, анан ошо Бекборбиевдин ыры го ошо Бегимай сулуу деген, Тахмина сулуу, Бегимай сулуу деп. Анан ошону эле ырдай берчү экен, кыз болот, төрөлсөм мен атын Бегимай коем деп. Анан ошо Бегимай сулуу деп ырдап жүрүп эле, анан мен төрөлгөндөн кийин Бегимай деп коюптур. Ошон үчүн эле айтып берчүмүн, ошо Бегимай сулууну эле ырдап коюңузчу деп. Атаңызга окшош экенсиз деп TikToктон көп жазып айтышат. Мындай тааныган адамдар, туугандар деле айтат. Мүнөзүң, сүйлөгөнүң, кыймылың бүт баары эле сеники атаңдыкына окшош деп. Ошо эми өзүмө жагат ошентип айткандары, ошондой аябай сыймыктанам ошо атама окшош экениме. Атасынын гүл көтөрүп кирген видеосу көпчүлүктүн жүрөгүн жылытып, жылмаюу тартуулаган. Ал окуяны Бегимай мындайча эскерди. Ошол күнү аябай суук болчу. Анан Инстаграмдан бирөө жазды. Ушундай сага гүл таштап кеттик. Эшикке чыгып алып кой деп. Анан баары коркосуң да кечинде караңгыда тааныбаган эле бирөө жазып атса. Анан атама айттым, ата ушинтип бирөө гүл таштап кетиптир, эшик аябай суук. Барып сиз барып алып келиңизчи деп. Десем атам макул деп алып келди. Негизи атам мындай. Атам менен баягы ачык сүйлөшө берчүк да, тамашалашып анан айтып берчү да. Ушу гүлдөр эле келе берет, сага гүлдөр эле келе берет.
мындай күйөө абалдарды көрбөйбүз деп. Ошол күнү ошол гүлдү алып келип ошо видеону киргизгенде аябай көп просмотр алды. Барып тиги бала эшикте күтүп атыптыр болчу, анан эшикке чыгып жолугуп койбойсуңбу? Ошондо аябай суук болчу да эшикчи. Прямо аябай суук болчу. Ошондо урушканда эшикке чыгып койбойсуңбу? Эшикте суукта турат. Силер болсо биякта турасыңар деп. Атам бирдеке жасаганда постоянно жанында мен жүрчүмүн да. Анан ошо жасап калганда эле атам Бегимай тигини алып бер, Бегимай муну алып бер, Бегимай кайчы бер, бычак бер деп ошону жумшап калчу. Ошонусун тартып киргизип койгон болчумун. Ошо акыркы жолу ошо софиттерди тагып атканда акыркы видеосу болчу. Азыр мындай чын айтсам азыр мындай жашоом алды туман болуп атат. Эчтекени билбейм да. Азыр болсо ошо атам иштеткен эле магазинди иштетип атам. Мама жардам берип, буга чейин өзүм салондо иштечүмүн. Кээде адамдарга жардам берип калчумун. Азыр ошо өзүмдүн жумушумду таштадым. Таштап ошо полностью магазинге кеттим да, мама мени чогуу. Силерди деле мен деле сагынам, сүйлөгүм келет. Анан эле орусча айтканда ограничение коюп атышпайбы? Сүйлөө акырын сүйлө, анан сулууланбай нормальный отуруп. Ой, ата